5 каналда Акчөлмөк программасында түз эфирде Акчөлмөк программасын көрүп жатсыз. Урматтуу телекөрүүчү, аты жөнүм Шабдан Гүлжигитов, студиясынын мейманы Атлант боюнча адис Ардакбек Обозов жана Ардакбек Обозов менен биргеликте дал ушул Ардакбек Обозовго келип, Атлант омурткасын түзөтүп, өзүндөгү бир топ көйгөйлөрдөн арылган инсан дагы өзүнүн жылуу пикири менен бөлүшөйүн деп келип отурат. Хамза Умаров бүгүн бизде мейманда. Саламатсыздар, кутман кечиңиздер менен. Кош келипсиздер. Assalamu alaikum. Ардак мырза, кош келиптирсиздер. Сиздин ушул Атлант омурткасын түздөп иш алып барып жатканыңызга бир 4 жылдын жүзү болуп калды. Ошол аралыкта көптөгөн инсандарга өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды берип келе жатасыздар. Ошолордун бири Хамза мырза экен. Хамза мырзадан бисмилла дегенде эле эмне болду эле башында, кайсы оорулардан арылдыңыз деген суроону сизге берейинчи биринчи эле. Меники өзү башында белим ооручу. Анан меникинен да көбүрөөк көйгөй келинчегимдики болчу да. Анан ушундай бул ардактас тууралуу угуп калып да. Анан бул дос балдарым ушу айтып барып көрүңүз ушундай деди. Өзүмө бир жолугуп бир сыйра консультация алдым башындачы. Анан келип пикирим менен бөлүштүм өзүмдүн тааныш жакын адамдарыма, ага, менин досторум менен. Ушундай экен десем, эми кантип эле бир паста ошентип эле кетсин баары, жөн эле акчаң деле мындай эмеге кетет деп көп пикир беришти да, каршы. Ишенбөөчүлүк болду. Жок, ишенбөөчүлүк болбоду. Анан келинчегим менен пикир алсам, келинчегим айтты, бул себеп да депчи. Баарын Аллах берет да, бул күмөнүңө жараша Аллах жардам бербейт, шифа бербейтсең бербейт, беретсең берет. Аллахтан го бул себеп иншалла барып көрбөйлү деди. Анан бардык, баргандан кийин эле аябай ооруйт экен, билбейм, кээ бирлер оорубайт дейт, өлө ооруду да. Жана айрыкча мындай желкеге ушу могу Атлант омуртканы түзөгөндөчү. Жөн эле эми намызым эле чыдап кыйкырган жокмун го дейм, ыйлаган жокмун. Аялым, келинчегим ыйлай берди да, бакырыпчы. Анан экөөбүз ошо бүткөндөн кийин мындай башында билинген эмес. Амтип отурсам эле наркы комнатада бир саатка жетпеген убакыт 40-45 мүнөт. Келинчегим кыйкырып чыга калды бир көздөй. Эмне болду десем, ал жерге отурганда мынтип жерге отурасың го, кадимкидей эле бутуңду сунупчу. Отура алчу эмес да, ошентип. Бутун сунуу, эми 5 мүнөт отурчу от силы. Мен деле ошондой отурат элем, мындай эки бутум параллельно койсом отура берем. Бирок мындай учкаччуу эмес да, сол бутум, оң бутума. Мен деле ошону байкап, мен учкачтырып алып отуруп, аябай учкачтырган жакшы көрөт элем мындай түзөт турган. Бирок учкачтырып отура бердим да. Мен мындай учкачпайт эле бутум. Анан келинчегим чыгып, мен 40 мүнөттөн бери отурупмун жерде деди да. Как раз бул уже чыккандан кийин да. Анан кийин мен өзүмдү кылсам ушундай экен, анан аябай жакшы болуп кетти мындай. Кийинчерээк келинчегим, сен ийиндериң түз болуп калыптыр деди да. Эмне десем, бир жагы аябай эле кыйшак болчу деди да. Азыр мен эсимде жок, каяк экен, келинчегим со стороны көрөт да. Анан эми ушу биз өзүбүз Европада турабыз, Германияда. Анан эми ал жактан көп эле направление алып көп жактарга бардык да. Аябай көп жакка. Ушул оорунун себептери менен, ушунун оорунун себептери менен. Ал жакта бир мануаль терапиянын бөлөкчө түрлөрү бар. Физиотерапия, ушундай деп көп жактарга направление берген, келинчегиме жардам берген эмес, мага деле. Хамза мырза, ушул жерде сөзүңүзгө алчы. Демек сиз Европадан таппаган шифаны Бишкектен, Кыргызстандан, Ардакбек Обозовдон таптыңыз, Аллах акбар, Аллахтын буйругу, Аллахтын буйругу. Аллах кааласа ошондой болуп калат турбайбы? Ардак мырза, Хамза мырза айтып атпайбы? Бутtu учкачтырып отура албайт элем, анан белим ооруйт эле депчи. Негизи көпчүлүк инсандар сизге ушул себептер менен кайрылса керек, муун оорулары менен, омуртка оорулары менен. Ооба. Омуртка оорулары менен кайрылат. Ошону башында эми элге жеткизиш кыйын болчу. Азыр Кудайга шүгүр, бири-биринен угуп эле маалымат пайда болду, Хамза мырза, ушул айтып атпайсызбы? Ушундай жакшы натыйжалар болду деп. Анан өзүңүз менен чогуу өмүрлүк жубайыңызды да алып келиптирсиз. Дагы кимдерди? Кызымды алып келдим. Кийин кызымды. Азыр 10го чыгып калды, Фатима деген кызым, 2013. Кандай белгилер бар эле? Аныкын негизи бул жагына тиешелүү эмес, бирок ушулда бир себеп жардам болду дейм. Аны Германиядан өзү аутизмус деп чыгарышкан да. Анан бул жактан эми атын айтпай эле коеюн, реклама болуп кетпесин. Бөлөк бир специалист несин ушундай алып калдык. Алып калгандан эле дагы эле ушундай эле фикирлер чыкты. Айттым, ушу Европанын центринен, борборунан таппаган немелериңди, кыйын специалисттериң ушу Кыргызстандан чыгып калмак беле. Койчу эми, мына жактан эчтеке кыла албайсың, ошол жакка барасың депчи.
Анан Аллах насип этип ал жагынан да кызым аз жашынакай сүйлөп ушул жаным өтүп кетти да. Анан ушу кызым да бир сыйра текшертип коеюн деп кийин келинчегим экөөбүздөн кийин келинчегимден кийин кызымды алып келдим да. Анан кызымды карап көрүп эле тоже бир жагына экен. Эмеси кыймылдабаганы тоже ордун эмес экен. Анан ал жакты түзөттүк. Анан кызымдыкы да сон болуп калды. Эми балба айткан жок, мисалы отуруп туруп проблема бала да. Ал кезде 8 болчу мындан 1-2 жыл мурун. Анан азыр натыйжа жакшы. Натыйжа жакшы. Анткени аныкын биз бала деп байкачубуз, анда бир ийни бөлөкчө болчу, мындай аркасынан караганда даже кыр аркасы мына позвоночник искривленный болчу да, бир аз кыйшакчы. Урматтуу телекөрүүчүм, сиз Түз эфирде 5-канал Ак чөнмөк программасын көрүп жатасыз. Студиябыздын мейманы Атлант боюнча адис Ардакбек Обозов жана Ардакбек Обозов менен Хамза мырза келип өзүндөгү буга чейинки Атлант омурткасын түзөткөндөн кийинки сезимдери менен жакшы натыйжалар менен бөлүшүп жаткан учуру. Дал ушул муун оорулары, омуртка оорулары тууралуу сизде сурооңуз боло турган болсо 0995 20 20 81 номурларына SMS билдирүү аркылуу өзүңүздүн сурооңузду uzatыңыз. Түз эфирдин жүрүшүндө сурооңузга жооп бергенге аракет кылабыз. Ардак мырза, ушул 4 жылдын аралыгында Хамза мырзадай бир топ эле инсандар келсе керек сизге. Ооба, көп кишилер келди, Кудайга шүгүр. Кээ бирде жардам бере албай кого деген учурларда жардам болуп кеткен учурларды көрдүк. Мисалы Таластан бир киши келди бизге. Бир кызым ооруйт дейт, турмушка чыккан. Анан ошол турмушка чыккан чактагы бул жакшы мектепте жакшы бүткөн деди. Жакшы акылдуу эле кыз, жакшынакай болчу дейт. Анан турмушка чыккандан кийин эле мындай багы жинди сыяктуу болуп ооруп калды дейт. Анан күйөө алабыз катуураак ооруп койду деп да ойлоп жүрдүк дейт. Кийин алып келип берип койду дейт үйгө. Анан алып барбаган жерибиз жок дейт. Молдолорго да окуттук, башкаларга да больницанын баарын кыдырттык. Эми булар өздөрү биринчи келип, кемпир экөө тең келип түзөтүп кетишкен да. Анан мен ушу кызым да ушундан бир Атланттын көрбөйсүңбү, түзөтсөк бир пайда болобу дешти. Анан билбейм, эми Кудайдан аракет кылып көрөлү. Аракет кылып көрөлү деп түзөөлү десек, баягы кыз өзүндө эмес да, акылы жайында эмес. Бизге түзөтпөдү да. Күчтүү экен да, мынтип тырышып алды. Адам бош туруш керек да. Анан 2-3 бала чакырып жардам менен анан түздөгөнгө аракет кылдык. Бош турбады, такыр башы көзүн мынтип тура берди. Мен анан айттым атасына. Ата, бул эми жакшы болбойт го, жөн эле акчаңарды коротуп коесуңар. Жөн эле койбойлу, токтотуп эле коелу десем, болбойт, түздө деп туруп алды. Мен анча ичим чыкпады да. Өзүңүз разы болгон жоксуз? Разы болгон жокмун, болбой калат го деп ойлогонбуз. Анан 1-2 айдан кийин ошолордон бир эже келди. Ушундай деп аягылардын адресин айтып, бир кызы жакшы болуп кеттир. Ошого ишенип анан мен келдим деди. Биз аябай сүйүндүк, Кудайга шүгүр. Болбойт го деген жерден Кудай таала шифа берди деп сүйүнүп калдык. Буга окшогон көп эле оорулар жакшы болду. Мисалы көбүнчө эми бел ооруп, кыйшайып, буттар баспай калып, жана болбосо кырыжа оорусу менен жабыркагандар, кырыжа оорусу менен жана дагы давление ооруларына көп жардам берип атат, Кудайга шүгүр. Остеохондроз ооруларына, колдорум чымырап, колдорум көтөрүлбөй атат дегендерге көп жардам берип атат да. Азыр күндүн ысык күндөрүндө могу давление же болбосо алсыздык, шалдыроо, чарчоо ушуларга момент Атлант түзөтүп койсо, бул кадимкидей жакшы пайда берет. Себеби Атлант кыйшайып калса, башка кеткен баягы кан тамырларды кысып, кыпчып, кислород толугу менен жетпей калат экен да. Атлантты түздөгөндө жетиштүү деңгээлде кан айланып калат, кислород барып калат, ошону менен адам өзүнүн уйкусу канып калат экен. Эң биринчи Атлант түзөткөндө пайдасы жакшы уктап, эртең менен өзүн сергек сезип турат. Ошентип жакшы пайдасын берип атат. Урматтуу телекөрүүчүм, омуртка оорулары тууралуу сурооңуз боло турган болсо, төмөндө турган WhatsApp номурга калтырыңыз. Алдыда кыскача жарнамалык түрмөк бар. Андан кийин студияга кайра келебиз.
Түз эфирдебиз, урматтуу эле көрүүчүм. Сурооңуз болсо төмөндө турган WhatsApp номурга калтырыңыз. 0995 20 20 81 номурлары сиздер үчүн кызмат көрсөтүп жаткан учурда. Ардак мырза, айтып атпайсызбы, ушул кан басымды ордун алып келгенге жакшы жардам тийгизет депчи. Андан сырткары буга чейинки дагы маалыматтарга таяна турган болсок, инсандардын көпчүлүк бөлүгүнүн ушу атлант омурткасынын кыйшык абалда төрөлөрү, анан ошонун негизинде муун оорулары, омуртка ооруларынын келип чыгуу себептерин айтканбыз да. Анан мага аябай кызык болуп атат да, ушул кан басымдын жөнгө салып жаткандан кийин, демек бул көпчүлүк учурда инсанга эгерде туура түздө өтүп, кайра экинчи жолу келип кайталоосун ала турган болсо, инсандагы көпчүлүк ооруларды биротоло унутуп, жакшы болууга бир шарт түзөт экен деген суроо пайда болуп атат да. Эми мындай да, атлант түздө өтүп эле сразу жакшы болуп кетет деген нерсе жок да. Баягы кыргызда сөз бар го, жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир баста дегенде. Кээ бир адамдарга болот. Мисалы 100 адамдан 1-2-3-өнө атлант түздө өттү, ал башка шарттарын аткарбай эле, жана биз айтабыз го, упражнение жасаш керек, массаж алыш керек деп, ушул шарттарын аткарбай туруп эле жакшы болуп кеткендер бар. Бирок көпчүлүгүнө мына шарттар зарыл болот. Биз ылайыктуу көнүгүүлөрдү көргөзүп беребиз да. Мисалы кимге кандай көнүгүүлөр керек болот, ошолорду биз көрсөтүп беребиз. Андан кийин массаж алып койгула дейбиз. Себеби көп убакыттан бери кыйшайып жүрүп калган да. Тарамыштар катып калган, кемирчектер отура баштаган. Анан бул жерлерге өзүнүн атайын точкалары болот. Точечный массаж жасаса, батыраак бул ордуна келет да. Эртерээк сакаюуга жардам берет, ошондой эле тердеп туруш керек, мисалы. Жумасына бир жолу, эки жолу, кандай жол менен болсо дагы, тердеп, тер чыгарып турса, жибип турса, булар батыраак жакшы болуп турат. Анан мен бир сыйра муну скелеттен көрсөтүп коеюн. Атлантты түздөгөндө кандай жардам берет. Биз эми мисал катарында ушуну айтып жүрөбүз. Мындай абдан окшоштугу жок, бирок бир канча окшоштугу бар. Мисалы адамдын жалпы омуртка түзүлүшү бул жана поезддин жүрүшүнө окшош болот экен да. Мисалы мына поезддин астында жүргөн локомотив, паровоз десек, муну ээрчиген бул вагондор. Эгерде паровоз линияда түз кетсе, муну ээрчиген вагондор түз ээрчийт экен. Эгер бул бурулса, муну ээрчип бурулат. Кыскасын тактап айта турган болсок, бул вагондордун бардыгы толугу менен буга көз каранды, буга абдан муктаж деп эсептелет. Биринчи жүргөн астындагы. Дал ошол көрүнүш бул жакта турат. Жалпы адамдын омурткасы түз туруусунда, кыйшайып калуусунда биринчи омуртка атлант омурткасынын көз каранды болот. Эгерде атлантты түздөбөй туруп, башка аракеттерди кыла турган болсо, мисалы позвоночникте проблема болсо, жакшы жардам берет, бирок убактынча болуп калат экен да. Кайра кайталанып жарган, кайра кайталанат, Кайра кайталанат. Мисалы 1 жылдын ичинде болушу мүмкүн, же жарым жыл, 2 ай, 3 айдан кийин болушу мүмкүн. Атлантты түздөп алуу, Кудай буйруса, жакшы түздөлүп калган болсо, бул биротоло кутулганга мүмкүнчүлүк болот иншалла. Дал ушул учурда бизге түз байланыштан WhatsAppка SMS билдирүү суроо калтырган көрөрмандарыбыз дагы бар. Акыркы сандары 595 менен аяктаган абонент. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Аллах сиздерден ыраазы болсун, ишиңиздерге ийгилик. Мүмкүн болсо, дарегиңиздерди айтып өтөсүздөрбү? Ысык көлдөн байланыш жаттым эле дейт. Акыркы сандары 595 менен аяктаган абонент. Ардакбек обоздун адреси Бишкек шаары, Исанов көчөсү 94 дарегинде жайгашкан. Эгерде келип өзүңүздүн ысык көлдөн келе турган болсоңуз, алдын ала байланышып, жазылып коюп келсеңиз ыңгайлуураак болот деген сөздү айткым келип турат. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Омурткаларым жылышып кеткен, салдырсам кайта эле жылышып кетет. 4 жерден жылышыптыр. Кандай кылсам болот? Мени буту колум ооруйт, суук учурда көбүрөөк ооруйт. Кайра 2 жолу салдырсам дагы кайра жылып кеткенин себеби эмнеде? Сиздерге барсам жардам бере аласыздарбы дейт. Урматтуу телекөрүүчүм, биз азыр ошону айтып өттүк. 933 менен аяктаган абонент. Эгерде сиз атлант омурткасын түздөтпөй туруп, Ардакбек обоз айтып атпайбы? Түздөтпөй туруп, кайра жасатсаңыз деле барбир биринчи омуртка түзөлбөйүн, ал нерсе ордуна келбейт деп. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Бутум ооруйт,
жамбаш сөбөктөн зыркырайт, кээде бастырбай калат. Атлант жардам бере алабы ушуга дейт. Акыркы сандары 546 менен аяктаган абонент. Ардак мырза, ушул жерде эки суроо бар экен. Эки суроонун окшош суроо экен. Жооп берип өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Эпилепсияга жардам бере аласыздарбы? Жеңем менен иним тез эле ушундай болуп турат дейт. Акыркы сандары 794 менен аяктаган абонент. Муну акыр жагынан баштайлы. Эпилепсияга жардам берген учурлар бар. Бирок бардыгына жардам берип атат дебейли. Кээ бирлерине жардам берген жок. Себеби атлант омурткасы жана нерв тамырларды кысып, ошол да себеп болуп калган учурлар болот экен. Башка себептен деле болгон учурлар болот. Аларга жардам берген жок атлант. Мындайча айтканда, бир 10 адам эпилепсия менен келсе, бир 5-өөнө жардам берип десек болот. Анан жанагы мен омурткам жылышып кетип атат, анан кайра салдырып атам деп атпайбы? Ошого бир туура түшүнүп берип айта кетейин, уруксат берсеңиздер. Бизде айтабыз да, атлант омурткасы астында үстүндө диск, кемирчеги жок болот. Башка омуртканын бардыгында кемирчек бар, диск, кемирчек деп коебуз го булар. Бул айырмаланып, атлант омурткасында ошол диск жок болот экен. Бул жана буттун, колдун муундарына окшош болот экен. Ошол себептен атланттын чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Башка омурткаларда чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү жок, ушул диск болгон себептүү. Көп жерде баягы кыскараак айтып, жакшы түшүндүрүлбөй калган учурлар болсо керек деп ойлойм. Чыгып кетиптир депчи, же тайып кетиптир. Анан көп адамдардын ушундай түшүнүгү бар. Тиге бардым, буга бардым, салдырып келдим деп. Бул чыкпагандан кийин салынбайт. Бул жөн эле кыйшайып калат экен. Чыкпайт, Чыкпайт. Бул бир тарапка кыйшайып калат, же бул жака. Урматтуу эле ушул жерде маани бериңиз. Эч убакта чыкпайт деген ойго келиңиз. Жөн гана кыйшайып калат деген гана суроо болуп атат. Бир долантып берсеңиз болот. Эгер бул жака кыйшайса, адам сколиоз деген диагноз коюлат. Эгер бул жака кыйшайса, анда кифоз, бүкүр болуп калабыз го. Бирок булардын минтип кыйшайуусу өз алдынча эмес. Күч келип калыптыр, ушул жагына сумка асып жүрөм, анан ошол жака кыйшайып калды. Жок, бул атлант тартып кетет экен да. Биринчи себеби атлант болот, анан ошону ээрчип кыйшайган деп түшүнсөк болот, туура болот. Муну баягы омуртканы кыйшайып же болбосо жылышып кетип атпайбы, ошол жерде кырс этип туруп, баягы манжаны кырсылаткандай эле кичине жеңилдеп калат го манжалар. Бел омуртка деле ошондой бир аз жеңилдеп калат. Бирок ал менен иш бүтпөйт экен. Муну атлантты түздөп алсак, кандай болуп жардам берет? Ага карап өзүнүн боюн түздөйт экен. Жанагы кыйшайып турган омурткалар атлантка карап паровоздор вагондор паровозду ээрчигендей болуп, бул да түзөлүп калат да. Көрөрманыбыздын дагы суроосу бар. Саламатсыздарбы? Диагнозду өзүңүздөр коесуздарбы? Канча жолу барыш керек сиздерге дейт. Кан басым дагы бар, 3-5 омурткада грыжа да бар деп диагноз коюшкан дейт. Акыркы сандары 386 менен аяктаган абонент. Ушул тууралуу дагы кыскача айтып өтсөңүз. Биз атайын методдор бар. Мындай атланттан кийинки омуртканы кармап, башты оңго солго буруп, жана мындай бир доскабыз бар, уровень менен коюлган. Ийиндерди ченейт жана кулакты ченейт. Ошол жерге коюп көрөбүз да. Атлант түз турабы, кыйшык турабы. Эгер жанында кишилер болсо дагы жакшы. Бизге калыс болуп, ага күзгү болуп берип, карап берип турат да. Ошондон карап, же өзүнө сүрөткө тартып, өзүнө көрсөтөбүз. Мынчалык кыйшык экен. Түз өткөндөн кийин кадимгидей ушул результат билинет. Кээ бирде намаз окуган кишилер ушул нерсени айтат да. Мен атлант түз өткөндөн кийин намазда салам бергенде аркада кишини көрүп калдым депчи. Ушундай бир сезилет сразу эле. Ушул жерде Ардак мырза, сөзүбүз кур болбош үчүн Хамза мырзадан сурайын да. Түзөткөн инсан катарычы. Буга чейин сизде да ушундай бир ийниңиз оң жак сол жакка бурулбаганды өзүңүз байкачу белеңиз? Жок, мен жана студиядан мурун сүйлөшүп калдык. Ошондо гана буга маани бербеп мурунчу. Анан мынтип ойлонуп көрсөм, чын эле оң жак тарапка бурулбайт деп Ардак мырза айтты да мурунчу. Сизге солго бурулат, кармап көрүп текшергенде. Ошолго тастыктама себеп мен ассаламу алейкум деп намаздайм, мынтип эле окут элем да, до конца алып барбайм. Мындай эле турганда мынтип коем бияка.
Анан кийин сол жака дакан салып барат элем да, ийниме карап прям нарзак көрүнүп калганча. А бирок андан кийин азыр мисалы бурсам, мисалы ассаламу алейкум десем, бияка бурот, биякта деле ийинди карап калдым да. Бирок на автомате ушер келип алып келип окуп алгам да, дайсы. Азыр деле мынтипчи. Анан эми ушул действительно нерсе могу байкоо бар экен да. Мен мурун бурулчу эмес оң жака. Кийин бурулду да. Көп нерсе болду эми, канчасын байкадым, канчасын байкабадым да. Бар Аллахтан да себеп болуп, Аллахым жардам берди да. Көрөрмандын суроосу дагы бар. Саламатсыздарбы? Менин неберем 6 жашта. Төрөгөндө нерв кыпчылып калган деп жатышат. Башына толук кислород жетпей жатат дейт. Сизге алып барсак жардам бере аласыздарбы? Мүмкүн болсо айтып өтсөңүздөр. Буга чейин дагы барбаган жерибиз бир топ колубуздан келген аракеттерди жумшап жатабыз. Чоң рахмат дейт. Акыркы сандары 687 менен аяктаган абонент. Кечиресиз, ушу тууралуу бир нерсе айтып кетейин. Мен как раз Ардак мырзага барардан мурун бир карга баргам да, кар Хафизге. Бул кара дуа бар бекен, жин бар бекен депчи. Анал баарын окуп көрүп текшертиле, жок сизде карада дуа да жок, жин да жок. Ушу жерден могу желке тараптан деди да, бир тамырды кызып калган, ошондон эле могу чукул жиниңиз келип, башыңыз ооруганы аябай катуу ушундан деп койгон да. Ардак мырзадан кийин ошол нерсем жоголду да. Келинчегимде айтат, аябай токтоо болуп калдың, сабырдуу болуп дейт да. Оңолгон турбайсызбы? Оңой эми мындай чукул келбей калды, дейчи. Ошо азыр айтып атса ошону билбейм, мага жеке жардам берди да. Ардак мырза, 6 жаштагы неберем деп айтып атат. Төрөлгөндө нерв тамырлары кысылып калган экен деген суроо калтырып атат да. Кислород жетпей машина депчи. Кичинекей балдарды жасаш мен үчүн кичине кыйыныраак. Түздөп атабыз, аракет кылып атабыз. Кээ-бирлерине жардам берет, кээ-бирлерин түздөй албай калабыз да. Кичине чоңойгондон кийин болсо дагы жакшы болот. Бирок болбой эле алып келе беришет, ушу чоңойгончокто кичине бир ата-энеси баккандарда кыйналбай метсек деп, аларды сурангандарды түздөп аракет кылабыз. Бирок негизи бизге ошо чоң кишилерди түздөгөн жеңилирээк. Негизи канча жаштан баштап, канча жашка чейин түздөсө 5-6 жаштан өйдө түздөйбүз деп коебуз, бирок бизге баягы 9-10 жаштан баштап келсе жеңилирээк болот. Анткени баягы түздөй турган жерде мышцалар болот да. Ошолор чоңоюп, колго кармалып калат да, билинип. Урматтуу теле көрүүчүм, дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Түз эфирде 5-чи Аллах чөнмөк программасын көрүп жатасыз. Студиябыздын меймандары Атлант боюнча адис Ардакбек Обозов жана Ардакбек Обозовдун бутан келип Атланттын түздөткөн инсан Хамза Умаров бүгүн бизде мейманда. Эфирде мен Шабдан Гүлжигитов алып бара жаткан учурум. Алда кыскача жардам алып турмөк бар. Андан кийин студияга кайра кайтып келебиз. Түз эфирдеги сапарыбызды алга карай улантабыз. Урматтуу теле көрүүчүм, биз бүгүн муун оорулары, омуртка ооруларынын себептери, аны кантип жакшы кылабыз, ден соолукту чыңгайбыз деген теманы алкагына сүйлөшүп жаткан учурубуз. Студиябыздын мейманы Атлант боюнча адис Ардакбек Обозов. Көрөрмандарда келген суроолор бар. Саламатсыздарбы? Атлантты оңдоткондо сколиоз, протрузия оңолобу? Мага эми канча убакыттан кийин жардам берет? Буга чейин сизге барып түзөткөнүмө 2 ай болуп калды деп суроо калтырып тур. Акыркы сандары 501 менен аяктаган абонент. Урматтуу теле көрүүчүм, эгерде сиз буга чейин келип Атлант омуртканы түзөтүп кеткен болсоңуз, ошол жердеги адистер айтса керек, 1 айдан кийин кайра келип сөзсүз түрдө текшериңиз деп. Ошол нерседен кайра өтүп койгонуңуз туура болсо керек деп айткым келип турат. Акыркы сандары 501 менен аяктаган абонентке. Кутман кечиңиздер менен белим ооруйт, жан башым ооруйт, башым себепсиз айланып отуруп калам дейт. Ысыкта кан басымда көтөрүлүп жатат. Мүмкүн болсо айтып өтсөңүздөр, ушул нерселерге жардам бере алабы? Жашым 50-дө, Бишкектеги адресиңиздерди айтып койсоңуздар дейт. Акыркы сандары 942 менен аяктаган абонент. Ардак мырза, сизге суроо узатып атат көрөрманыбыз. Кудай буйрса жардам берет. Ушу баш айланган дегендерге көп учурда жардам берип атат. Дагы бир көрөрманыбыз бизге SMS калтырып атат. WhatsAppка эмес, 313 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Кутманды кечиңиздер менен. Ардак мырза, айтып өтсөңүз, буга чейин да бир топ жерге бардым. Грыжа бар, бирок жакшы болгон жок. Тарттырып да көрдүм, чойдуруп да көрдүм. Кээде ооруп калат, кээде оорусу басылып калат. Жардам бербеди, сиздер да жардам бере аласыздарбы ушуга дейт. Акыркы сандары 313 менен аяктаган абонент. Бул баягы башка жерлерге да барып көрдүм дейт да, анан жардам берген жок. Эми буну биринчи көрүш керек экен. Канчалык деңгээлде оорусу. Эгерде биз айтабыз да, омуртка сөк көп
убакыт кыйшайып, анан ушул ортодо диск кемирилип, жешилип, желип отуруп, анан сөөктөр бири-бирине тийип калат экен да. Эгер мындай учур болсо, анда могу кыймыл жок болуп калат. Эки жакка айлануу, кыймыл жок болуп калат. Анда биз айтабыз, биздин колубуздан келбейт, атлант түздөсө деле буга жардам бербейт дейбиз. Бул келсе биз көрүп, ушул кыймылдар барбы, жокпу? Эгерде бул кыймыл боло турган болсо, Кудай буйрса, үмүт бар жакшы болуп кетишине. Канчалык гыржанын чоң деңгээли болсо делечи. Ардак мырза, негизи ушул гыржа учурунда сиздин ушул 4 жылдык тажрыйбаңызда канча убакытта барып мындай оң натыйжасын берген учурларды байкадыңыз? Атлант тобун түзөткөндөн кийин. Гыржа боюнча. Гыржа боюнча сразу жакшы болуп кеткендер да бар. Бир 2 жылда жакшы болдум дегендер да бар. Эми ошонун аралыгында көпчүлүгү, мисалы 3 ай, 4 айда чоңураак гыржалар байкалат, байкалат. 3-4 айдын ичинде жакшы болуп кетет көпчүлүгү. Бир 90% десем болот да. Суроолорго да өтө турган болсок, саламатсыздарбы? Сколиоз менен жабыркап келем, ооруп жатам азыркы учурда дейт. Мүмкүн болсо барсам жардам бере аласыздарбы? Адресиңиздер кандай дейт? Ардакбек обоздун Бишкектеги адреси Чүй көчөсү менен Исанов көчөсүнүн кесилишинде, тагыраагы Исанов 94 дарегинде клиника Обозов деген жерге келсеңиз, Ардакбек Обозду таба аласыз. Эми сурооңузга жооп бере турган болсок, буга чейинки убакыттарда сиздин сурооңузга жооп берип өттүк, кайра кайталаганыбыз кажет эмес го деген ойдомун. Акырсында 272 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Мен 4 ай мурун жыгылып, омурткамдын 6 жеринен чыгып кеткен экен. 2 жеринен салдырттым. Сол жагыма тартып ооруп жатат. Азыр көбүрөөк отуруп койсом, омурткам талып ача берет. Көбүрөөк басканда сол далым талып калып жатат дейт. Буга чейинки дарыгерлердин айткан эрежелерин сактадым, бирок жардам берген жок. Кандай жардам бере аласыз? Мүмкүн болсо айтып өтсөңүз, алдын ала чоң рахмат деп суроосун калтырган. Акырсындары 272 менен аяктаган абонент. Бул жанагы омуртка чыгып кетти деген түшүнүк менен жүрөт да. Омуртка диск бар, кемирчеги бар, омуртка такыр чыкпайт. Эми булар кыйшайып калат. Булардын кыйшайуусуна ошол атлант омурткасы себеп болуп атат. Атлантты түзөмөйүн бул ордуна келбейт да. Сөзсүз түрдө атлант түздөш керек. Урматтуу телекөрүүчүм, айтылган эрежелерди, айтылган кепти кунтукпай угуп турган болсоңуз, сизге биз татыктуу туура жооп бердик деген ойдомун. Акыркы сандары 278 менен аяктаган абонент суроо калтырып атат. Саламатсыздарбы? Муун оорусуна каршы жардам бере аласыздарбы дейт. Жардам беребиз деп айтып өттүк. Ошол эле учурда инсульт алган инсанга жардам бере аласыздарбы? Кандайдыр бир каражаттарды колдонуп жакшы кыласыздарбы же кандай болот дейт. Же мас жүйкөйсүздөрбү дейт. Акыркы сандары 239 менен аяктаган абонент. Муун оорусу боюнча деп атпайбы? Эгерде суук тийип калган болсо, атлант түзөсөк буга жардам бербейт. Ошону айтып коелу. Эгер позвоночниктер кыйшайып, ошондон ооруп аткан болсо, буга жардам беребиз, Кудай буйрса. Инсульт боюнча бул инсультту алдын алат деп айтылат. Көбүнчө ошо атлантты кыйшык адамдарда инсульт болот экен. Инсульт менен ооруп жаткан адамдарга кандай болот десе, 3 эсе тезирээк восстановление болгонго жардам берет. 3 эсе тезирээк болот буйрса. Саламатсыздарбы? Отманды кечиңиздер менен атамдын гыржасы бар эле. Атам оңго жана солго бурула албайт. Анан омурткалары кыйшайып калган. Жардам бере аласыздарбы дейт. Буга чейин айтып өттүк. Бул нерсени келсеңиз, өзүңүз менен жүзмө-жүз олтурганда гана так айтпаса, алдын ала айтуу сиз үчүн бүдөмүгүрөөк болуп калышы мүмкүн. Ассалому алейкум, кутманды кечиңиздер менен. Атлант омурткасынын түздөтү менен кан басымдан, давлениеден биротоло айыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк болобу айтып өтсөңүздөр, чоң рахмат. Чындыгында жардам бере турган болсо, барат элек дейт. Акыркы сандары 553 менен аяктаган абонент. Эми давление боюнча 100% жардам берет деп айтпай эле коеюн. Көп учурда жардам берип жатат. Давление бул башка себептерден дагы болот да. Кан тамырлар кирдеп калган болот, почечный давлениеде бөйрөктөн берген болот. Көбүнчө ушу атланттан берген учурларда анда жардам берип атат. Атлант омурткасынын эгерде ошол жерде боло турган болсо себеби, ошо себеби ошол жерде болгон болсо жардам берет.
Дагы бир суроо бар. Ассаламу алейкум, кутманды кечиңиздер менен. Буга чейин бир топ кассаправтага бардым дейт. Бирок жакшы болгон жокмун. Сиздерге баруу үчүн томографияга түшүп алып барыш керекпи? Кандай болот ушуну айтып койсоңуздар дейт. Акыркы сандары 529 менен аяктаган абонент. Биринчи бизге келсе, анан көрүп айтат элек. Кээ бир учурларда рентгенге томография түшкөндүн деле кереги жок болуп калат. Эгерде керек болсо биз айтабыз. Түшүп келсеңиз жакшы болот деп. Дагы бир суроо бар. Ассаламу алейкум, кутманды кечиңиздер менен. Кээде отуруп турганда кыйналам. Себепсиз баш ооруу менде кайталанып турат. Ушул нерсеге жардам береби дейт. Азыркы келген жигит айтып өттү го дейт. Өзүмдү бир топ токтоо кармап калдым деп айтып атат. Акыркы сандары 784 менен аяктаган абонент. Өзүңүз бир айтып коюңузчу ушул тууралуу. Ардак мырза айта турган болсо, жанагы жана эле айткам, мен жиним чукул келет эле чын элечи. Кыргызда айтып коет го, жини мурдун учунда депчи. Бир нерсе болсо эле тарс башталып кетет да, ызылдап. Жан бир карыга бардык Хафизге. Сизде ушу жин бар деп ойлоду да биринчичи. Жин бар, жин кирип кеткен. Же болбосо кара дуба деле салынган адам ошондон да кыжалат болот депчи. А тиги кары эми атын айтпай эле калды бул жерден. Ошо дубасын окуп өзүлөрүнүн методу бар экен. Полный текшерди, айтты. Мен мисалы дуба, кара дубаны чыгарыш акчасы бар экен өзүлөрүнүн прайсы тип. Айтты, мен сизден эч нерсе эме кыла албайм, акча ала албайм. Себеп кара дубада жок экен, жинде жок экен. Келинчегим маңгыча айтып алды. Бул кандай болот деп атса, мен аны билдим. Муну жерде нерв тамырлары ушундай түшүндүрдү. Эми калп айтсам Аллах кечирсин, мен ушундай түшүндүм да, примерно. Бир нерсе кысылыптыр деди да, ушу моюн жактанчы. Муну сизге медицина эле жардам берет. Лучше ошо больницага барыңыз, бизге эмес деп койду да, не по адресу деп. Анан кийин Аллахым насип этип калды, ошо күндүн эртеси эле, 1-2 күндөн кийин Ардак мырза барып калдык да. Аллахым насип этип. Тиги болгондон кийин бир жарым жыл, 1 жылдан кийин келинчем ошону анализ кылды окшойт да. Сен что-то ызылдабай, мындай спокойный болуп калганыңа деди да. Анан мен тиги ойлосом, канча болду ушул убакыт десем, ошо айтты, бир 3-4 ай болду депчи. А как раз 3-4 ай мурун эми Аллахым насип этип бул жак себеп болгон да. Ошондо ойлоп койдум. Мен айтып атпайм, бар Аллахтан. Азыр мен мисалы кепилдигин алып дагы мага шифа берди деп ошол себептен айтып атам да. Аллах таала деле Куранда айтат экен го, адам баласына менден кандай күмөн кылса ошондой мамиле кылам депчи. Мен мисалы келинчегим экөөбүз жанагынтип ызылдап ошол эле күнү аябай эметтик да. Мында шифа бергендечи, жанагынтип келинчегим 40 мүнөт отуруп койду, бул эми аябай эле чоң рекорд болуп калды мага да. Анан эки кайнежем бизде барабыз деп чыкты да. Анан мелим барсаңар дедик, анан эртеси барды, адресин алып төлөштү келди. Мен анын 5 мүнөттө эле ушинтип коет турбай деп келишти. Анан айттым, бизге 1 саат кылган жер жок, бизде эле 5 мүнөттө кылды десем. Канча бир 2-3 айдан кийин бизге чөтө эчтеге жардам берген жок, жөн эле акчабыз кетти дегендей кылышты. Мен тиги ойлонуп, физзарядкалар көргөзтүбү дедим. Ооба көргөз деди. Ошолор кылдыңыздарбы? Күндө хотя бы 2 мал кылгыла деп айтпады беле десем. Жок деди да. Айттым, эмне орусча айтканда пинайте на себя дегендей, өзүлөрү холодный, мындай халатный мамиле кылып койду өздөрүнө. Булар кандай десем, мындай бир нерсени айтканда кылбайт экенбиз да, чын менчи. Ардак мырза ошондон айтты, мисалы чучук-пучук күчтүү тамак жемеңиз, сизде бир аз давление бар экен. Мо физзарядкалар сөпсүз кылыңыздар депчи. Мен мисалы акчаны берип коюп, мисалычы 15 000 сом. Жок, бардыгын оңкоруп койгон болбойт да, айтканды кылыш керек эле да. Биз кылдык эми, же ушу Германияда жашап бир аз немистерден жугуштуу, мындай айтканды кылган үчүн дагы бердим. Аллах таалам да тартип жакшы көрөт да. Анан кыргыздар отуруп алып, муну жебе десе аны жейт да, муну кылыңыз десе аны кылбайт да. Багы эле берген акчасына коюп коет да, анан болгон жок, жардам жок дей берет да. Биринчи эле Аллахка коюш керек да. Алла, шифа өзүңдөн. Биз өзү айтып атпайбыз, ияка набуду ва ияка настаин. Бир сага ибадат кылып, сенден гана жардам сурайбыз. Бул жак жөн гана себеп Алла. Ушуну себеп кылып бизге бир шифа десе берет да. Калган тартип менен кылырса болмок. Рахмат, Ардак мырза. Кудай буйрса, сизди дагы ушул омуртка оорулары тууралуу студиябыздан күтүп калабыз. Сиз эгер сапарга чыга турган болсоңуз, сапарыңыз байсалдуу болсун. Ардак мырза себепчи болуп, ден соолугуңузда бир өзгөрүүлөр болуптур. Бул нерсе эми сизде Кудай канча өмүр бере турган болсо, ошого чейин улансын деп тилек айталы. Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүм, эгерде сизге Ардак мырзанын адреси, байланыш номеру
чогумурлар келе турган болсо төмөндө турган номерден сурап алсаңыздар болот. Алда кыскача жанамалык турмак бар. Андан кийин студиябыздын экинчи меймандары менен тааныштырабыз. Атымда шөп